Кылмыш фактыларды, жаналарды жөнгө салуудагы ыкчам иш-аракеттер ТВ Кайгул программасында. Саламатсыздарбы, студияда Жадыра Түлікеева. Бишкек шаарынын тургундары бир топ жылдан бери элдин тынчын алып, жаш балдарга кол салуу аракетин көрдү деп айыптап, бирок жазасын көрбөй келген кошунасын таш параңга алууну ниет кылышууда. Бирок бул аракеттерин четке кагып, чогулган эл шектүүлөрдү тартип сакчылардын колуна тапшырып берүүнү туура көрүштү. Окуя туурасында кененирээк маалымат биздин сюжетте. Почему нельзя? Нельзя! Я сегодня на улице гулял, ему можно, да, вчера? Сегодня... Мен алып кетесің, мына қадал басты басыңар білесің, берді кетесің. Милициялар айтса. Алып кетті? Артист! Жоқ, милиция Кешке көшеде. Мына Алып кетесің тұрған болса, заказ алып кет. Бір-екі күннен айры келе тұрған болса, анда біз өзімізде сөйлесеміз анда. Башқаша. Мындан да көп киши чогулат. Мындан да көп киши чогулат. Бүгін Араповда Кудайдын улы күнү. Школада болгон нерсени ошонун ата-энелеринен мында чакыртыш керек. Школанын жанына барып, канча кыздарды кубалап жалаң. Молодая гвардиядағы велосипедтен жүріп алып. Шымынчашы девушка смотри на меня дейсің. Ой, Диана, ты асчыдан қалып тұрды. Диана да келбей қалды, кисеки ребеногын некому оставлять. Ага, ой, ты не сдохнешь. Его никто не убьет. Они его убьют. Кто? Они режут. Ой, блин, у него ребенок 40-летний, а 5-летнего не жалко. У нас не ребенок. У нас что, собачонок, что ли? Вы меня слышите, пожалуйста? Я не могу ночью, я имею человеческое право. Жоқ, мне чарпайтын баласын, не алды. Ребенок 40 жаштағы. Азыр если ошон түскөр менен алып кете турган болсо, ошондой кылыш керек да. Заказ алып кетсин андачы. Ошакка барып лечение кылабы деп. Түшкө алып барабы, айкалып барат. Ошо да жөн эле. Анан 2 күндөн кийин же 3 жумадан кийин же 1 айдан кийин чек келген. Пойдемте в Первомайский суд, вы подайте на меня в суд, что вы ночью ломитесь, оскорбляете меня. Бул окуя жакында эле Борбор калаасынын четинде орун алган. Бир көчөнүн тургундары өздөрүнүн эле кошунасы болгон кишини жазалоо аракетин көрүшкөн. Окуя туурасында айтсак, эл курчап турган бул үйдүн болжол менен жашы 40тан ашып калган тургуну жергиликтүү тургундардын жаш жетелик балдарына кол салып келген дешет. Кээде уруп сабаса, кээде жыныстык катнашка баруу аракетин көргөн деп ызаланган кошуналары алгач таш параңга алуу үчүн келишкен. Ой, бұл умный, бұл жөнінде жаңа бұратын өлтіріп алған деле, бұл қамауаш үшін емес, справка қылдырып қойған жынды деп. Өзінің бір туған бұратын каморкаға қамап өлтірген. Иттен уясында сепке салын Сепке салын. Осы сау өлтірген. А бұл болса бар справка алып, бұны қаматпаш үшін алып қалған. Буяктан санкция алып туруп эле даже үйүн тигип түш керек да. Ошо да может Абырында ол. Туруп жатат. Ким туруп жатат. Албетте чогулгандардын арасындагылар эле мындай жазага жол бербей тартип сакчылар чакыртып, аларга өткөрүп берүүнү аракетин көрүшөт. Бирок 40тан ашып калган баласын коргоп, анын энеси элди айтпаганда деле тартип сакчылары да бир топко чейин үйүнө киргизбей, дарбазасын бекитип туруп алат. Пускай выйдет. Выйдет, вот тут милиционеры, государственные органы стоят, выйдет. Я не понимаю, что вы Я не алкоголь. Вот же милиция стоит, мы же вот позвали, поэтому педофил. все, он не насиловал, никто не тронет. Ударил его, за что 5-летнего бьет-то? Вы За знаете, что? он за это ответит, будет лежать в больнице. Ну, Дверь откройте, зовите его сюда. молодой человек. Ему 40 лет, а он ребенок. Хотите самосуд сейчас Это устроить? самосуд. Ничего не самосуд. Вот, органы людей. Вот. Нет, хотите, чтобы устроили Зачем вы самосуд? ругаетесь? Сейчас устроим. Самосуд деген. Нет, если хочет, устроит. Зачем вы угрожаете? На это есть брать. Бир топ саатка узаган сүйлөшүүлөрдөн кийин гана чогулган элден коркуппу, үйүндө жашыны отурган тартипсиз иштерге шектүүделген киши анан тартип сакчыларынын колуна түшүп берип, алар менен чогуу кетет. Снимай, пускай не толкай, снимай детей. Машина өтіп, снимай детей. Снимай, всех снимай.
Айтсак, бул окуядан болжол менен 10 күн мурда эле бул баланы тартип сакчылар ушинтип эле алып кетишип, кайра боштондукка чыгарып салышкан деп наразылар аркасынан 1-май райондук шаардык милиция бөлүмүнө чейин келишкен. 1-май районунун 10-Жемтону квартал комитетинин башчысымын. Биздин кварталда Дарханский переулок Чукур көчөсүнүн 5-үйүндө жашаган Гриднов деген 84-жылы туулган бала 16-числа күнү биздин Кызыл Киска 39-үйдүн жашоочусу баласы 5 жашар баласын жолдон кармап, буруп, сабап, ооз калгыс нерселер жасаптыр. Мен айта албайм азыр мен. Анан педофил деп аны биз милицияга обратили, милиция забрали, алып келип милициялар кайра бул жака кайра 3 күндөн коюп жиберет экен, алып барып элечи. Анан бүгүн дагы аябай ызычуу болуп, ошол жердин жашоочулары чогулуп, биздин жашоочулар кошуналар бардыгы Дарханскийде жашаган кыргыз, орус баары чыгышып, ошол балага бир чара колдонушун суранышып ызычуу болушту жанатан бери. Буга чейин 1,5 жыл мурун Кызыл Киска 57-деги жашоочу кызды ошондой кылып тери кожасын сыдырып, чачын жулуп аябай сабаган. Ал дагы ошол убакта дагы милицияга кайрылганбыз. Анда дагы бул баланын колунда кызыл книжкасы бар экен, жинди деген деп, орулу деп коюп жиберген. Анан бир 2 жыл мурун да мен үйүмө да келип, мен душтет өлтүрөм, справка бер депчи. А мен мусорго акча төлөсөң бербейм десем, кыйкыр өкүрүп ал убакта да мага жаңжагылып кеткен. Ал эч нерсе эмес. А бүгүнкү кылган кылыгы 5 жашар балага өтө коркунучтуу, өтө мындай айбанчылык иш кылды да. Ошого баары жигиттер чогулуп азыр келип милицияга кайрылып, биздин эл жашоочулар эгер өкмөт же милиция бизди коргобосо, эч ким келбесе, бизге жардам бербесе, анда биз өзүбүз сот кылып чечебиз. Анда үйүн талкалайбыз, таш параң алабыз деп мага чалышты. Мен анда жол бербегиле болбойт деп, мен өзүм 5 күнгө дача келдим, келип милиция чакырдым. Милициялар барышып, бардык органдар барышып, чогултуп алып келген, бул жерге алып келишти азыр Ровдога. Ушул жерде дагы азыр биздин жашоочулар келип атат, дагы машиналар келет. Мындан аяк кандай болот билбейбиз. Ал баланы кайра эле чыгарып берсе, кайра эле жаңдал болот дешип, бүгүн бир кандай бир милдеттеме алалы, бир кандай бир жооп алалы ушулардан. Баланы камайбыз же дарыланууга, чымгоргонго же бир больницага жөнөтүп ошол жактан дарылагыла деп бир убада берсин деп келип турушат буларчы. Бул жака ал баланын колунан өз убагында жабыркагандар да келишкен экен. Алардын айткандарын уксак, бул киши ушул күнгө чейин эмнеге жазасын албай жүрөт деген суроого келесиң. Менин кызымды 20 жашта магазинде иштеп аткан жеринен кирип келип, эме таразанын бардыгын сындырып магазинден чачынан сүйрөп көчөгө чейин, где-то бир 50 метрге чейин чачынан сүйрөп кеткен. Менин бутумдун терisi да сыйрылып, уже канча экспертизанын кагаздарын да тапшырып милицияга жазып берсек да эч кандай чара колдонулган жок да. Качан болду эле бул окуя? Бул деген 2016-жылы ноябрда болгон. Ошондо эмне кандай чаралар көрүлдү эле, эмне болду эле? Эч кандай чара көрүлгөн жок. Следователь даже бизди чакырган да жок. Ошо экспертизанын кагаздарын алды, түшүнүк катты алды и все. Дело закрыли. Даже ничего нету. Анан бошотуп ийишти беле? Бошотуп үйдү, 5 күндөн кийин эле үйгө келди да, эшиктин алдынан мага: "Вы мне ничего не сделаете, даже меня психбольница не берет". Силер деген эчтеке кыла албайсың, даже извинения не попросила. Это умная мама ошондо тимеле надо мной издевалась, ходила туда-сюда. Сенин девочкаң өзү виновата депчи. Мало того, что магазин там бардыгын талкалап салышты, и еще дагы кызымды уруп, кызым канча укол алды. Мына Салтанат эже сайып жүрдү ошондо 10 күн уколду. Еще сколько стрессов она получила. Анан бүгүн ошо кандай? Квартальный да көргөн. Бүгүн ошо эл чогулуп эмне таш параңга алды деле. Элдин бардыгы чогулду, где-то бир канча кишидей болдук, бир 60га 70ке жетип калдык го дейм аяк жагында. Ошол жердегилердин бардыгы, мисалы бирөөнүн кызы бар, бирөөнүн баласы бар, бирөөнүн аялы үйдө отуруп жалгыз, например, күйөөсү тамак истеп жүрөт. Анан кечке эле биз коркуп жашашыбыз керекпи, бул педофил качан келип өлтүрүп кетет бизди деп. Закон деген болуш керек да. Мындай больной киши болсо, значит, пускай больницага жатсын, өмүр бою жатсын, келбесин, например. Биздин кошуналар мисалы 5 сааттан бери ошолордун эшигин алдында турдук, покуда правоохранительный органдар алып кетмейинче. Эмесе эгерде закон колдонбосо, таш бараңга алып өлтүрүп салабыз дедик. Действительно, жулунган балдардын бардыгы бар бизде. Мисалы, кошуна колоңдор эмнеге чейин биз булардын издевательствосын
карап турушубуз керек. Он каждый раз көчөдө жүрөт, баарыбызга кат кырып күлүп ухмыляется. У него стеклянные глаза, например. И у него все документы, мне кажется, поддельные. Мен неберем жанагы сеточка заборун жана турса эле постоянно келип ошодон чыкпайт да. Кубаласаң күлүп, у меня справкам бар деп айтат. Значит, бул осознанно кылат, мындай преступление кыладычы. Ар жакта бир кошуна келин бар, бүгүн келбей калды мынакей Айда деген. Аны да коркуп аркасын кубалап тур, боюнда бар келин, азыр кровать етип отурат тоже. Ошон үчүн биз ушундай бизге коркунуч туулбасын, балдарыбызга коркунуч туулбасын деп ушундай чара көрдүк да. Анан бул балдар баарыбыз өз ташбараңга алабыз дешти, биз болбой кой деп органдар чакырдык. Чакырып жүрсө 5 саат кире албай араң турушту балдар дагы. Эми азыр бир гомго келдик, ушул жерде биз кармадык, жабабыз деген бизге биз эме беришсин депчи, кагаз беришсин. Себеби биз ишенбей калдык, 3 күндөн кийин кайра чыгарып жиберет, кайра эле коркунуч туудуруп атат. 16 май күнү кечки саат 5-терде балам, 5 жаштагы балам, анан 9 жаштагы племянницам болуп магазинге чыкканбыз. Магазинге кичинекей коляскада болмой, ошону таштап коюп кирсем эле артыман племянницам кирди. Ушундай дядя побил, Янды депчи, балам аты Ян, 5 жашта. Ошол баламды чыксам бетим мондай кыпкызыл болуп калыптыр. Немеси, кошуналар магазинде же баары чуркап келсек, тиги качып бараттыр да, урган кишичи. Орус экен, 83-жылкы Гридня биздин эле кошунабыз экен. Мен мурун көрбөптүрмүн. Ошондо биринчи жолу көрдүм. Анан чыгып эле артынан чуркадым, шоковом состоянии менен артынан чуркап ал кишини барсам деген, мага тияк жагын көргөздү да, элестен ошо мага көргөзүп, анан мындай сөздөрдү айтты да, ошондой неме деп айтып, анан ошондой жаман сөздөрдү айтып, анан неме деди, у меня есть эта справка деди. Если я тебе сейчас даже убью, мне ничего не будет деди. Даже психушка меня не берет деп ошентип айтты да. Анан өзүм жүрөм чыгып калды да, тиги айтты ал больной депчи. Милицияга кайрылдыңыз беле ошондо? Ооба, милиция чакырдык, 5 мүнөттөн эле милиция келди, биз анын үйүнө бардык. Барсак деген айтты, у меня справка есть деди. Чыгып спокойно айтты, у меня справка есть. Вы мне ничего не сделаете деп анан милицияга өзү айтты, каяка справкасын бар экенинчи. Милиция алып кетти ошо. Анан кайра келсем балам бети кызарып, көрүп калыптыр, тишинен бери чаптыр чапканда удардан тиши. Ошондо анан эмне чара көрүлдү эле албы? Эмне дедиле? Тергөөчү менен сүйлөштүңүз беле? Барып биринчи деген Урискиде ком бар, ошол жака барып арыз жазганбыз. Андан кийин участковый экөөбүз ушул комго келгенбиз да. Комго келип следовательге келип арыз жазганбыз. Арыз жазып атканда деген менде ошо сексуальный отношение жөнүндө багама ошондой иш аракетин кылыптыр да, ошо Гридневчу. 16 май күнү болгон окуяда жабыркаган эненин айтымында ушул эле 8 шаардык милиция бөлүмүнүн тергөөчүсү аны эртеси эле чакырып, тосмо арыз жазып берүүсүн өтүнгөн экен. Ал тергөөчүнүн бул иште эмне кызыкчылыгы бар экенин жабыркаган эне азыркыга чейин түшүнбөйт. Андан кийин 18 күн чалды. Эже келип бизге встреча лист жазып бериңиз деди. Мен шок болуп, кандай встречаны иштесем, претензиям жок деген жазып бер деди да, претензиям жок деп. Ошо Гридневга. Билбейм, түшүнгөн жокмун. Эмнеге десем, келиңиз деп. Жок, жазган жокмун. Ошончо. Ошол тергөөчүнүн аты жөнү эсиңизде? Жок, айта албайм. Телефон номери бар, сакталып калды. Албетте, бул окуядан кийин айрым маалыматтарга ылайык бул кишини психикалык ооруга чалдыккандардын ооруканасына алып кетишет дешет. Бирок ал жакта да көпкө жүрбөй, кайра үйүнө кайтып келип, анан бул күнү болгон жаңжалды жараткан. Бүгүн биздин ошол көчөнүн жашоочулары баары чогулушуп, биздин бул жака бизди кароочуларга, милицияларга арыз жазышып, ушул арыздын негизинде азыр баары келип отурат. Биз ал жерде эч кандай уруш жаңжал кылышкан жок. Бардык келген адамдар бардык даректерин аты жөнүн жазып, закондуу түрүндө колдорун коюшту. Биз милициялар барганча жаңжалды эч нерсе чыгарбай күтүп турдук. Милициялар өздөрү барды закон негизинде алып кетишти. Эми бул жакка келдик. Эми бирдеме чара колдонбосо, анда элдер өздөрү билгенин кылабыз деп айтышып атат азыр бул жерде. Тартип сакчылары аркасынан келген элди кабыл алууга шашылышкан жок. Тергөөчү ичинде отуруп алып бирден чакырам деп нааразыларды андан да катуу кызытты. Кирбей ошакка киргиле деп эле. Арыз алып келдиңиз? Жок, арыз алып кала кетебиз биз уже. Арыз алып кала кетебиз. Туруп бирден чакырат азыр. Эмнеге бирден биз бирден кирбейбиз, чогуу киребиз. Анда чыксын өзү. Бир отуруп алып барысы бирден чакыр, деловой болбосо сыртка чыксын. Биз 5 саат тиякта турдук, эми 5 саат бuyакта турабыз. Бирден кирбейбиз. Көпкө күттүрбөй анан буга чейинки окуя кайра кайталанды. Ак халатчандар келип 8 шаардык милиция бөлүмүнө кирип кетишти. Он угроза нам жизни делает. Педофила вы отпустили. Что за работа? Тартип сакчылар чакырган ак халатчандар ичкери кирип, колдорун бууп анан чыгарып кетишти.
Лицо снимайте! Педофил! Я не пьяный вроде. Вы не пьяный. Давай, столпал в машину. Давай. Берите камеру. Бригаду не надо снимать. Снимайте. Ну, непростая бригада. Лицо снимайте. Давай, бетин погон. Эң кызыгы бул окуянын баарын чагылдырып жаткан биздин чыгармачылык топко да бул окуяны тартууга эмнегедир тартип сакчылар тыюу салып аракетин көрүштү. Тактап айтканда бул түнү жетекчиликтин атынан жоопкерчиликтүүсү каршы чыгыптыр. Азыр келет азыр. Руководство эмнеге тарттырбасын деп атат? Руководство, кайсы руководство тарттырбасын деп атат? Азыр нас руководство келет атты. Азыр келем. Жок, ошо кайсы руководство айтты тарттырбасын деп? Жо, азыр келатам, мен азыр. Сиз жаңы эле айтпадыңызбы, руководство тарттырбасын деп атат деп? Кайсы руководство айтып атат деп, биздики аз чакырдым келет. Ошол айттыбы? Аз келди. Кандай болбосун чогулгандардан да арыздарын кабыл ала башташты. Экиден кирип, бири арыз менен кайрылса, башкасы түшүнүк катын жазып берип чыгышты. Айтымдарында бул ишке эми Азамат Камалов аттуу кызматкер жооптуу болом деп телефон номурун да бериптир. Чогулгандар ага ишенип тарап кетишти. Бирок бир топ тартипсиз иштерге шектүү, кайрадан жазасы жок боштондукка чыкса, өз колубуз менен жазылайбыз деп убада беришти. İçinde var, içinde daha 5 var. İçinde durmayın. Saltanatlıca gülece durat. Алдыда издөө калабыз рубрикасы. Мында таанып билген адамдарыңыз болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө кайрылсаңыздар болот. Бишкек шаарынын Ленин районунун ички иштер башкы башкармалыгы тарабынан 1985 жылы туулган Сыргаева Жылдыз Бектурсуновна изделет. Сыргаева Жылдыз үстүбүздөгү жылдын 21 май күнү үйүнөн чыгып кеткен бойдон тайынсыз. Бою 165-170 см, чачы кара, мурду кырдач, орто дене түзүлүштү. Кийген кийими кара түстөгү жемпир, кырында жашыл сызыкчасы бар боз өңдөгү спорттук шим. Бутунда сирең өңдүү жайкы бут кийим. Өзгөчө белгилери: оң көзү кыйшык, шизофрения оорусу менен жабыркайт. Сыргаева Жылдызды көргөн билгендер болсо 0705 45 05 53, 0553 10 24 65, 0312 35 26 05, 0555 01 25 21, 0708 52 37 35 телефондоруна байланышка чыгууңузду өтүнөбүз. Айта кетсем, ушул сыяктуу окуяларга күбө болсоңуз, экрандагы телефонго чалып же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.